sözünüz. Улуу атамекендик согуштун ардагери Узбек Сейиткожоев бул жылы 97-ге чыкты. Ал уул келин небере чөйрөлөрү менен Жайыл районунун Ставропавловка айылында турат. Согуштун катышуучусу куттуктап келгендерге абдан ыраазы болуп батасын берди. Yaşlar ömür versin, yaşasın. Biz yaşadık hem boldu. Bizteki boldu. Yaşadık, yaş bal mumundarga versin. Жеңиш Күннутурлай Жайыл районунун акими, айыл өкмөт башчысы жана аймактык социалдык кызмат өкүлдөрү ардагерлерди куттуктап, абалын сурап келишкен. Мындан сырткары Узбек Сейиткожоевго жеңиштин 75 жылдыгына арналган мааракелик медали ыйгарылып, мамлекет башчысынын куттуктоосу, облус башчысынан 10 000 сом жана райондун администрациясы, айыл өкмөттөн акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ошондой эле социалдык пакеттер берилди. Бул болсо райондун атынан Узбек Сейиткожоев бул аймакта жалгыз ардагер болуп эсептелет. Учурда ал өзүнүн чоң үй бүлөсү үчүн чоң сыймык. В основном украинский фронт. Пулеметчик. Ранение алган. Атам негизинен украиналык фронтто пулеметчик болгон. Эки жеринен жарадар болгон. Анан 1946-жылы согуштан кайтып келип, үй бүлө куруп, 4 балалуу болгон. Учурда 14 небереси, 15 чөйрөсү бар. 97 жаш курагында өзүнө тың малга да каралашат. Сейчас ему 97 лет, хорошо чувствует, вот ходит сам за собой ухаживает. Поздравительное письмо от имени президента нашей страны. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү андан соң Калинин айылында жашаган согуштун ардагери Семен Якунинге барышты. Ардагер азыр 94 жашта, ден соолугу чың, абалы жакшы. Ал көзүнө жаш алып өлкөбүзгө тынчтык каалады. Меня 17 лет взяли. Курсантское училище танковое. Меня забрали. Вот я 42-й год кончил учиться, 43-й год на фронт. В танк получил. И здесь разбитые, вот только не живут. Осколками разбитые, ключицы. Ну и контузии было. Один раз возле танка стою, что-то снаряд разорвался, и меня гусеница привалила. С праздником вас наступающим. Виктор Стерликов 93 жашта. Ал аскерге 18 жаш курагында 1945-жылы чакырылган. Армияда кызмат өтүп жүргөн кезде СССР 8 августта Японияга согуш жарыялаган. Виктор Стерликов 1945-жылы Совет-Япон согушуна катышкан. Чтобы мирное небо было. Для его возраста хорошее самочувствие. Атабыздын баскан турганы тың, өзүнө карап, мончого да өзү түшөт. Бакчага каралашып, мага жардам көрсөтөт. Согуштан кийин айылда тракторист болуп эмгектенген. Мурда Ленин колхозу болчу, ошол колхоздо иштеген. Ему все сам делает. Ну, после войны он всю жизнь работал трактористом в нашем колхозе. Он был колхоз Ленина, сейчас вот другой колхоз. Он вот работал в колхозе трактористом. Так ушел с этого. А мы, не выгружаясь с вагонов, получили сразу другое задание в направлении. Павел Нестеров улуу атамекендик согуштун ардагери. Ардагер бул жылы 99 жашка чыкты. Бир кылымдык өмүрүндө өзүн абдан тың алып жүрөт. Ал согуштун башталышынан аягына чейин болгон. Согуштун аякташы менен мекенине орден, медаль, сыйлыктар менен келген. Мы находились еще на территории. Ну, пожелание что? Я хотел бы, чтобы... Менин каалоом, биздин салттарыбыз, биздин мекен үчүн берилген өмүрлөр, 27 миллион адамдын каны төгүлгөн жеңиш бул өзгөчө мааниге ээ. Мындан улам биздин кийинки келечек муун. Муну унутпай, сыймыктануу менен эсинде тутуусу керек. Бизди эч качан унутпагыла. Помнила и чтила, и всегда вспоминали нас за то, что мы вот своей жизнью, своей кровью дали вам такую жизнь. Помните нас и не забывайте. Спасибо вам всем. Всем. Вам спасибо. Всем спасибо.
Матриона Борисова бул жылы өзүнүн 100 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Согуш мезгилинде зенитчик болуп бир нече жолу жарадар болгон. Кан майданда согуш отун кечип келген ардагер учурда балдары менен Карабалта шаарында жашайт. Ее медаль за оборону Кавказа, потом за победу над Германией 41-45 год и за победу над Японией. Защищала небо над Кавказом. Затем в 1944 году этот полк был переброшен на Дальний Восток. Вот, там, значит, есть такой город Лесозаводск. Вот там она находилась. Вот. Ну, в общем, на границе с Японией. Чүй облусу жана жалпы өлкө боюнча улуу атамекендик согуштун ардагерлери Жайыл районунда көп. Бүгүнкү күндө аймакта согуштун 14 ардагери жашайт. Алардын 6оосу Айылдарда турушса, калгандары Карабалта шаарында. Ошондой эле райондо Ооруктун 13 ардагери бар. Согуш ардагерлеринин эң улуусу 109, кичүүсү 93 жашта. Согуш ветерандарынын саны боюнча биринчи орунда турат. Бизде мына бүгүнкү күндө 14 киши бар. Блокадник катышканда бир аял киши бар. Концлагерде катышканда бир аял киши бар. Ошо менен 16 киши бар. Баарынын көңүлдөрү ачык, турмуш деңгээлери жогору. Президенттик стипендияны, андан тышкары өзүлөрүнүн пенсияларын алып турушат. Эч убакта алардан мындай бир таарынчуу жана ыраазылык учурларды жолуктурган жокпуз. Райондун жетекчилери, шаардын жетекчилери такай көз салып турушат, кызыгып турушат. Эми биздин эң бир алыс жерде турган Суусам өрөөлөрүндө да бир жалгыз согуштун ардагери калды. А кишинин да ден соолугу жакшы, балдардын карамагында. Мына буюрса ага дагы бүгүн барганга аракет кылабыз, барып жолугуп сүйлөшүп көрөбүз. Анан эми элибизде тынччылык болсун. Якын арада ушул илдеттен чыгып кетели, балким бул ушул бойдон эле бүтүп калбас. Жылдын аягына чейин 75 жылдыкты дагы бир ачык маанайда мындай бир чоң салтанат менен майрамдайбызго деген илгери үмүттө турабыз. Улуу жеңиштин 75 жылдыгынын алдында кан жанын аябай мекен үчүн душман менен кармашып, согуш отун кечип келгендерге сый-урмат көрсөтүү үчүн Жайыл районунун акими ар бир ардагерге өзү барып куттуктап сыйлыктарын тапшырды. Ал согушта каармандык көрсөткөндөрдү дайым унутпай, аларга колдоо көрсөтүп туруу биздин атуулдук парыз дейт. Бардыңыздарды улуу жеңиштин 75 жылдыгы менен куттуктаймын. Такай асманыбыз ачык болсун, элибиз аман, мамлекетибиз тынч болсун. Бүгүнкү күндө Жайыл районунда 14 согуштун ардагери жашайт. Бардык биздин ардагерлерибиз дарыгерлердин көзөмөлүндө турат бүгүнкү күндө. Ата мекен үчүн, эли жери үчүн өздөрүнүн жанын беришкен. Чындыгында эртең 9 май күнү бардык айылдык аймактарда бизде район боюнча 21 эстелик бар. Ошол эскерүү кечелерин саат 10:00 чакан форматта биз өткөзөбүз. Гүлгой бисеби дегенде бул күндү, бул датаны кийинки буундар биз эскерип туруш керек да. Мындай каргасал согуш болбосун, такай тынчтык болсун, элибиз аман эсен болсун. Улуу атамекендик согушка Жайыл районунан 12 миңден ашык жоокер кеткен. Алардын жарымы кайтып келсе, көпчүлүгү согуш талаасында курман болуп, дагы бир канчасы дайынсыз жок болгон. Жыл сайын жеңиш күнүндө масштабдуу майрамдык иш-чаралар өткөрүлүп келген. Бул жылы өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу массалык иш-чаралар токтотулган. Негизинен ардагерлерди чакан топ менен же аралыктан куттуктоо туура. Автандил Бактыбеков, Жазгүл Кожобекова, Азат Султаналиев, СТВ.